Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum deyt. Biz Allah Taala'nı beyişte göröbüz dep aytabız. Bирок bilbeybiz kantip kanday avalda göröbüz. Сүрөт берүүсү туура эмес менин билишимче. Бирок бейиште Алланы көрсөк, Алла ошондо өз жараткан ааламдан кичине болуп калабы? Астагфируллах дейт. Аны акылга сыйдыра албайбыз. Кудайды көргөндө оң жактан көрөбүз, сол жактан көрөбүз, андай көрөбүз, мындай көрөбүз деген түшүнүк, урматтуу бир тууганым, аны биз акылыбыз менен өлчөй албайбыз. Кудайдын акыйкатын Кудайдан башка эч ким толук билбейт. Ал Кудайдын акыйкатын камтып алууга адамдардын акылы жетпейт. Ошон үчүн кабир деп айттык биз. Ошон үчүн бул суроону Кудайды көрөбүз деген акыйкатты билебиз, кантип көрөбүз, ал ошол убакка таштайбыз иншалла. Анткени канчаны чечмелесек деле акылыбыз жетпейт. Аны акылыбыз камтып ала албайт. Ушул тарапта алымдар эки бөлүнөт. Не деп? Көрөбүз, көрбөйбүз деп. Жок. Бөлүнбөш керек. Бөлүнбөш жок. Кейипсиз, тарапсыз көрүнөт. Жок, көрө тургандыгы анык. Кейипсиз, тарапсыз деп айтып ошол да. Биз кандай көрөбүз деген ага биз унчукпайбыз деген сөз да. Такыр көрбөйбүз дегендер деле. Жок, алардык этибарга алынбаш керек сөзү. Мисал үчүн бир маселе. Азыр мисал үчүн бар го, маскап карманыш керек, карманбаш керек деп. Акыркы кылымда гана, кырыл эмес, акыркы 50 жылда гана маскап карманбаш керек деген пайда чыкты болбосо, ага чейин 14 кылымдын ичинде маскап карманбаш керек деген сөз болгон эмес, болсо дагы этибарга алынбагандардын сөзү болгон. Бирок бейиштеги эң жакшы нерсе, эң улук неамат бул Кудайды көрүү деген болот деп акыйдабызда келет да биздики. Аны ошону биле албайт экенбиз. Аллаху алам сөзү этибарга алынбаш керек. Аллаху алам. Аллаху алам. Этибарга алынбайт кимдики болсо да, балки Муътазиланыкы, балки башканыкы, бирок Ахли сунна вал жамаатта жок, аны этикад кылабыз биз. Бейиште адамдар эмнеге рахат шоок болот десе, а жерде азыркы тамак аш башка нерсе эмес, балким Кудайдын жамалын көрүүгө деген сөз болот да. Ал биздин этикадыбыз. Бирок карап көрөбүз иншалла. Сен мага эстет.